Медицина кызматкерлеринин айлыгы 50%га көтөрүлдү. Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 30 мартындагы саламаттыкты сактоо уюмдарынын кызматкерлерине эмгек акы төлөөнүн шарттары жөнүндө токтомуна ылайык, үстүбүздөгү жылдын 1-апрелинен тартып медицина кызматкерлеринин айлыгы 50%га көбөйтүлүп, бардык үстүк акылар жана кошумча төлөмдөр сакталып калат. Саламаттыкты сактоо министрлиги жана милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду саламаттыкты сактоо уюмдарын каржылап, 2022 жылдын 25-апрелинен тарта эмгек акыларды эсептеп төлөй баштайт. Эмгек стажы барларга саламаттык сактоо системасында иштеген жылдары үчүн кошумча 5 жылдан 10 жылга чейин 10% ставка менен, 10 жылдан 15 жылга чейин 20%, ал эми 15 жылдан ашык болсо 30% ставка менен. Эскертүү: кенже тейлөөчү персоналга кошулбайт. Квалификациялык категория боюнча үстөк майнадан төмөнкүдөй өлчөмдөрдө сакталат жана белгиленет. Жогорку квалификациялык категория 50%, биринчи квалификациялык категория 30%, ал эми экинчи квалификациялык категория боюнча 10%. Айкалыштырып иштөө боюнча үстүк акы айкалыштырылган кызматтын категориясын эске алуу менен төлөнөт. Мисалы, айылдык ооруканада иштеген 6 жылдык стажы бар, категориясы жок дарыгердин айлык акысы жогорулаганга чейин 9001 сом болсо, жогорулагандан кийин 13518 сомдун тегерегинде болот. Эмгекке катышуу коэффициентин эсепке албаганда. Ал эми 17 жылдык иш стажы бар жогорку категориядагы врач жогорулатканга чейин 14252 сом болгон болсо, жогорулатылгандан кийин эмгекке катышуу коэффициентин эсепке албаганда эмгек акысы 21403 сомго жакындыкты түзөт. Шаардык поликлиникада иш стажы жана категориясы жок жаш үй бүлөлүк дарыгердин эмгек акысы жогорулаганга чейин 10 000 сом болгон болсо, жогорулатылгандан кийин эмгекке катышуу коэффициентин эсепке албаганда 15136 сомдун тегерегинде болот. Ал эми айыл жериндеги жогорку категориясы жана 16 жылдык иш стажы бар үй бүлөлүк дарыгердин эмгек акысы жогорулаганга чейин 19 000 сом болгон болсо, жогорулагандан кийин эмгекке катышуу коэффициентин эсепке албаганда 28 758 сомдун тегерегинде болот.